Өзіке, Манасты Ырысбайдың айтқанын мен ұғам дагы эле манасчылардан ұғам. Мен bir жолы кабинетиңизден өтүп баратып сиздин Манас айтып атканыңызды уккам да. Бир айтсаңыз бир эл да уксын ошону. Мен ошо бир маза кылайлы дейбизби? Мен чынында көп айтпайм да, бирок айчамча. Көпкөлө убакыт бербейбиз. Мен мындай болду да, мен өткөндө бир Тезекбаев деген бирөө Манас Кураныңардын баары эле капыр менен согуш деп турат да, анан мен айттым, анда менен Манаста капыр менен согуш деген жокпу? Манастын бүт баары эле капыр менен согуш. Анан кийин ошо бир үзүн айтып бердим да, жанагы Көкөтөйдүн ашында жанагы Маникерди бер деген жеринден кошой эмне кыларын билбей калган жери бар. Анан ошол жерде Манаска келип бербейлиби Маникер деген жерин кичине эле айтпайын. Мен унутуп калсам да. Манастын кошойго айтып аткан жерде. Эй, кайратың кетип оюңдан, абаке болбой калган экенсиң. Калмактардан кагуу жеп, абаке оңбой калган экенсиң. Ойротуң Манас өлгөндө, оюп жерге көмгөндө, ойротуң алмак манжуга, ошону тартып берсеңчи. Кыраның Манас өлгөндө, кымкапка чулгап көмгөндө, кызылың кетип жүзүңдөн, кыйын күндү көргөндө, ошондо тартып берсеңчи. Анан көрө абаке, кыраным Манас өлдү деп, батаңды эле берип кете берсеңчи. Бүгүн биздин күн келди деп, сүйүнүп калмак калбайбы? Кызы талак ит капыр, кызык түгүндө салбайбы? Төрөлөнгө ит капыр, төрүңдү эле албайбы? Төрт түлүк малың чачпайбы? Төөн камчы чаппайбы? Сулуу катын койнуна суук колун салбайбы? Өзгөрттүң деп тилиң бугуп салбайбы? Анан кайраң гана кыргызым, жылдап гана калмакча сүйлөп калбайбы? Айтыным айдай турганда, аргамак кантип берейин? Алжыган экен у капыр, мен алып урушуп көрөйүн. Күлгүнүм күндө турганда, күлүктү кантип берейин? Кудурган экен ул капыр, мен бүгүн күрүп өлдөшүп көрөйүн. Качкыла менин жолумдан, калмакка барып келейин. Алла Таала буйрса, жин каны төгөйүн. Мен шында чумуну бар өзү экен. Мен шында үнүм жакшы эмес да, көзүмөн жаш кетейин деп.